Биздин айыл болгону 23 түтүндө эле. Биринчи айлыгымда мен 7 жашымда алган экем. Башым аңсылап, жакшы. Анан ким болосуң деп калды. Анан мен мынтип карап туруп, доктор болом деп. Деп айтып атпайбы. Барып, анан тренер айтты, көтөргөндө эле 130 килограммды көтөрүйсүң деп таң калып калдым. Сен мага келесиң деп анан баягы жерден бир айча катышып жүрдүм. Булар деле чыгармачыл адамдар да. Булар деле жанагы композиторлор, художниктер сыяктуу эле өтө мындай назик адамдар. Эгерде мен жаңы келгенде орто эсеп менен биздин пациенттер 59 күн жатчу экен ооруканада. 59 күн. Бүгүнкү күнү 10 күн жатат. Мисалы сен художник боло албайсың, талант керек. Албетте. Баары бир адам композитор боло албайт да, музыка жаза албайт да, ага талант керек. Керек. Хирург да ошондой. Мына азыркы убакытка 5 жылда мен айткым келет, биздин медицина өтө мындай бир чоң өнүгүү жолуна түштү десек мен жаңылбайм. Былтыр эле 30га жакын жаңы мекемелер салынды. Мындай тарыхта болгон эмес. Арбаңыздар, урматтуу түлөгөрчүлөр. УТРКда подкаст кезектеги чыгарылышын баштайт. Бүгүнкү студиябыздын коногу медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Россия илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Сабырбек Жумабеков. Сабырбек агай, студиябызга куш келипсиз. Бүгүнкү маегибиз биз үчүн дагы анан өсүп келаткан муун, анан өзгөчө ушул медицина тармагына кызмат кылам деген жаш дарыгерлерге чоң сабак болчу, үлгү болчу сөз болот деп ойлоп турабыз. Сөздү ушул алгач мен ушу балалыгыңыздан баштайын деп турам. Ушул Таластын Сатке айылынан чыккан бала дүйнөлүк деңгээлдеги ат менен дүйнө илимине, медицина илимине кошкон салымы менен жекеле ал тармакта эмес, кыргыздын дагы атын чыгарды. Ушул бала кезиңизде алган тарбия, бала кезиңизде алган нускалар өзүңүздүн өмүр жолуңузга, илимий чыгармачылыгыңызга жана ишмердүүлүгүңүзгө кандай таасир этти? Ушудан баштасак сөздү. Мен өзүм ошол айылда эле чакан бир кичине айылда төрөлгөм. Биздин айыл болгону 23 түтүндө эле. Ошол айылыбызда мектеп 3 жылдык мектеп. Бир класста 2 класс окучук да. Бир катарда 3 класс, бир катарда 1 класс отурат. Агайыбыз 20 мүнөт 1 класска сабак берет, 20 мүнөт 3 класска сабак берип ушинтип 3 жылдык башталгыч мектепте окуп, андан кийин кошуна айыл Сулмаймак деген айылда окудук. Ал айылда 8 жылдык мектеп. Андан кийин дагы бир бизден бир 15 километр чакырым алыс Аманбай айылы биздин ошол колхоздун центри. Ал жерде окудук. Бир жыл, анан кийинки жылы 10 классты Жөн Төбө деген айылда интернатта жатып окуп бүттүм да. Айылда карапайым эле үй бүлөдө чоңойдум. Атам ошол жана 25 түтүн айылды өзү 30 жыл башкарды. 15 жыл тамеки боюнча ошол звеновой болуп айылды иштеди. Ошо колхоздун убагында, союздун убагында, анан кийин 15 жыл айыл башчы болуп, ошо 30 жыл ошол айылда эмгек кылып, ошо эл менен бирге, эл менен элдин арасында мындайча айтканда баарыбыз чоңойдук десек мен жаңылбайм да. Мен бала кез биз көп үй бүлөлүү болгондуктан 11 бир тууганбыз. Мен эң улусу. Ошо бала кез айылда кадимки эле айылда өскөн балдардын турмушундай эле ошол эс тарткан убактан баштап, ал убакта биз кандай десек болот, ошо 7 жашта эле турмушту түшүнүп калган экенбиз да. Ошо биринчи айлыгымды мен 7 жашымда алган экем. Атамды шопур болуп иштейт, анан 40-дын убагында бир 60 күнгө, 50 күнгө 40 күн калып кетет. Атам аябай мындай бою 1,85, салмагы 130 килограмм, аябай күчтүү адам эле. Анан ошол 150-40 арасынан биринчи, экинчи орунду дайыма алчу да, кой кырккандан. Анан мени алып барып ошол жанагы балдарга кошуп койду. Биз баягы койлорду кой кыркканда жүнүн алып туруп, чогултуп транспортерга салабыз да. Ал жерде кой кыркканда ар бир 5 мүнөттө эле бир койдон кыркат да. Ушундай бат кыркышат. Жүндү чогултуп, тияка салып үлгүрө албайсың да. Ошол жерде иштеп, кийин
жана койду кралинге айдап киргизип кайра чыгарып, кечинде капкара болуп барыбыз, кралин болуп чаң басып. Ошол 7 жашымда мен атам менен бирге бир 40 күндөй, 50 күндөй ушу 40-ында жүрүп, анан кийин атам үйгө айтты, ай балам сага алигиче эсимде ошол 70-60 рубль мага чыккан экен, ошо баягы балдар менен бир 30-40 бала иштечик, кичинекей балдар. Бирок мен эң кичүүсү мен болчумун да. Бир эсимде ошол 7-8 жашымда бир чоң огородду сугарам деп семечке айдап чыкканда. Сууду жыгып алып, же сууду бура албайм, биягын аңдайт, тиягын аңдайт, аягында кетпенде армап отуруп ыйлап, баягы сууга алым жетпей калган күндөр дагы эсиме түшөт. Анан адатта эми азыр билип атабыз го. Баланын негизги тандоолору ошол үй бүлө, кесип, чоң жолго аттанарда ата энеси көп таасир берерин. Анан ата энеси мен өзүм каалаган жок элем. Анан апам айткан окуп калдым, анан атам айткан окуп калдым деген сыяктуу сөздөрдү көп угабыз да. Сиздин тандооңузга, өзгөчө медицина тармагыңызга келүүңүзгө үй бүлөдөн таасир болдубу же өзүңүздүн тандооңуз болдубу? Мен өзүм мектепте жакшы эле окудум да. Ушу 4 мектепте окудум, 4 мектептен эң жакшы окуучу деп мугалимдерим айтып, классташтарым айтып калат. Окуган экем, анан ошол 10 жашка чейин математик болом дечим. Себеп дегенде мен атамдын улуу агасы, чоң атабыз математик эле, ал киши мектепте ошол бир 30 жылдан ашык директор болуп иштеген, ошо Кошун айылдагы мектепте. Ошо чоң атамдай болом деп кыялданчу элем да. Анан ошо 10 жашымда атамдын буту ооруп, Бишкекке, Фрунзеге келип, атамдын буту ооруганда, шыйрак сөөгү ооручу да. Түндө туруп, түнү менен уктабай, баягы алигече ошол эсимде, өзүм менин кулагымда да сиңип калган. Баягы түнү менен базат да, кырч-кырч, полду басканда кырч-кырч деп, бутумай деп. Анан момундай бир толтура аналгинди ал убакта бир эле таблетка аналгин болчу, ооруну баскан. Аналгинден ичет. Түн менен базат, кыйналат, анан Фрунзеге келет, дарылайт, кайра барат, анан ошондо бир келип калып, анан ошондо атамды көрүп, анан обход болот деп калдым. Анан баардыгын чыгарып, анан менин атам айтты, сен азыр күтүп отур, азыр чоң доктор келет, профессор келет, академик келет, мен сени тааныштырам, эмне көрсөтөм депчи. Анан ошондо эле азыр эстесем, ошол Исахунович Акынбаев экен, ошол киши келип, анан атам, ай Артисбек, бул балаңбы деди. О, улуу балам деп. Анан атам деле жаш, 30-тун тегерегинде. Анан мындай барып, башыман сылап, жакшы, анан ким болосуң деп калды. Анан мен мынтип карап туруп, доктор болом деп айтып атпайбы. Ошол нерсе, ошол оозго сала берди. Оозума да салды, өзүмө да мындай бир не берди да, мындай бир атамдын ооруган нерсеси, баягы ооруганы, буту ооруганы, ушундай бир жүрөгүмө бир аң сезимме бир сезимдер келди. Мен да ошо дарыгер болсом, ошо атамдын бутун аяктырсам, эмне үчүн буту ооруйт, эмне үчүн сөөгү ооруйт. Ага чейин деле мындай сөөгүктөрдү да алып жүрдүм, алып, жагып, жанагы малдын сөөгүн, койдун сөөгүн мисалы карайм, эмне үчүн бул мындай карасаң ташка эле окшош катуу, эмнеге ооруйт деп таң калчумун да. Атам анткени 3 жыл катары менен ооруду да. 3 жыл ал жазында өзгөчө баягы күчөгөндө келип дарыланып кетет, кайра кетет. Анан ошондой бир ой келди, ошол күндөн баштап, анан мен эми дарыгер болом. Ошо 10 жашымдан баштап болгондо дагы ошол сөөгүктүн дарыгери болом деп өзүмө бир максат коюп, кыялданып, анан ушу багыттан анан окуй баштадым да. Көрсө баягы болбой эле неме өзөк болгон экен да, жатылган экен да. Кайсы бир деңгээлде Исахуновичтин өзүнүн батасы да берилген сыяктуу. Ага чейин бир да жолу ооруканага барган эмескен мен. Эсимде жок да, баягы айылдагы ФАПтан укол алып жүрчүк, прививкаларда. Бирок мындай өзүм бир кыялданып, ушул мындай бир башкача сезимдер пайда болуп, анан ушул кишинин эми эстесем, кийин атам айтып да жүрдү. Анын баары эсимизде, ошол кишинин бир мындай бир мүмкүн батасын алдыкпы дегендей, ушундай болсо керек да. Андан сондогай. Анан өмүр байыңызды караган кезде сиз спортко да жакын болгонуңузду, болгондо дагы оор атлетикага жакын болгонуңузду, спорттун чеберлигине талапкер болгонуңузду угуп атып, мындай ой келет да, спортчу боло турган бала кантип медицинага келип калды деген да бир суроо турат. Эми айылда өскөн балдар жанагындай жумуш
кара жумушта биз катара жаза чыкты. Сабактан келгенден кийин түнкү саат 8-9га чейин ошол талы сыртта жүрөсүң да. Мал менен, огород менен болобу, мал менен болобу кышында. Анан кечинде гана келесиң, ошо 1 саат гана убакыт болот сабак окуганга. Кээде убакыт да болбой калат, анткени кечкери ошол эшик таладагы эшиктеги жумушту жасап жүрүп чарчап да каласың. Анан албетте кара жумуш иштеген бала кандай болот? Ал күчтүү болот да. Мен ошол айыл эле кара жумушта иштеп жүрүп, 6-7 класстан баштап чөп чапчык. Анан күчтеген бар. Анан биздин агай бизге ошол 9 класста Турат деген агай скульптура институтунан мугалим окуусун бүтүп, бизге скульптура сабагына мугалим болуп келип калды. Анан ал агай өзү штангист экен да. Штанга көтөрөт экен. Темир. Анан мени келип эле айтты, балам, мону көтөрө аласың да сабырдан. Көтөрөм деп аны алып туруп эле 100 килограммды мен өзүм бир 60-тын тегерегине көтөрүп койдум да. Өзүм эле, сенден штангист чыгат экен, давай мен сени штангага даярдайм. Башыктырам деп анан мени баягы штангист кылам деп тарбиялай баштады агай. Ошо 1 жыл мектепте окуп жүргөндө ошол көтөрүп 130 килограммга чейин көтөрүп калдым да. Баягы темирдичи. Жанагындай соревнованияларга чыгып жүрдүк. Анан албетте күрөшкө деле кызыкчумун. Күрөш 2 жыл 3 жыл бар күрөшүп жүргөн балдарды жөн эле жыгып койчумун да. Бишкекке фрузеге келип жүргөн балдарды. Өйткөнү кара күч көп да менде. Окууга келип кирдик, окуп өттүк. Анан бизде скульптура деген сабак бар эле. 1-курста ал өтө мындай кыйын эле да. Же жумасына 2 жолу скульптурага барасың, же бир секцияга барып жазылыш керек. Секцияга барып жазылсаң, скульптурадан бошотуласың. Анан скульптуранын бир несі, ал ар бир сабактын ортосунда болот, чуркатат, не кылат, тердейсиң, анан ал терпелиң менен кийинип алып, башка сабакка барасың, ушундай бир кыйналасың да. Өзүнчө бир дискомфорт, же душ жок ал убакта. Анан ушул секцияга барайын, сабактан кийин барасың да. Скульптура институтунун жанагы артында атайын секционный залы бар эле штанга. Ал жерде Ли деген аксакал тренер, заслуженный тренер Советского Союза болгон. Анын баласы убагында Европанын чемпиону болуп, Советтер Союзунун чемпиону болуп, чемпион Европы болуп, дүйнөлүк неде призер болуп, баласы көтөрүп жүрчү да. Анан ошого да мен кызыгып, баарын билем, штангисттин баарын. 80-жылы, как раз 1 жыл мурун Канибек Осмоналиев олимпиадалык чемпион болду биздин агайыбыз да, байкебиз. Анан мен 81-жылы ошо штангага барайын деп барып, анан тренер айтты, көтөргөндө эле 130 килограммды көтөрүп ийсем эле таң калып калды. Сен мага келесиң деп анан баягы жерден 1 айча катышып жүрдүм. Штанга көтөргөн адам күнүнө бир 20-30 тоннага жакын темир көтөрөсүң да. Анан ушунчалык энергияны алат. Анан штанга көтөрүп бүткөндөн кийин аябай күчтүү тамак ичкенге адамды мындай мажбурлайт да. Анан общагага барганда, жатаканага барганда тамак жок, жегенибиз кара нан, жана кабачковый икрадан жейбиз. Ичкенибиз чай же болбосо суу менен эптеп ошентип отуруп, мен 1 айда сабагымдан начарлай баштадым. Сабактан начарлап, анан өзүмдү байкап, сезип, анан бир 2 айдан кийин кой деп, анан баягы жыйыштырып скульптурага барбай койдум да. Жана секцияга барбай коюп, скульптурага каяп бара баштадым. Ошон соң баягы тренер мени издеп келиптир. Неге келди? Ректорго чейин келип, биздин скульптура зап кафедраны жетиштип алып, ректорго кирип, мени чакырышты. Анан барсам, ректор отурат, Данияров, Бакирдин Даниярович, аксакал академик агайыбыз. Тренер келип чочуп кеттим өзүм, анан кирип эле отур деди. Анан агай айтты, агайым айтты, Сабыр, сен нең жакшы турбайбы, мына тренердин артынан издеп келди сени, сени макул болсоң, биз сени ошол скульптурнистке которойлук. Сен ошол жактан эле машыгып, келечекте жанагы Канибек агайыңдай чемпион болосуң. Эмнең жакшы экен, мына тренер айтып атат деп анан тренерге сөз берип, тренер аябай мени азгырды да. Сага бүт шарт түзүп беребиз, тигинтип беребиз, минтип беребиз. Кел, Кудай буйруса 3 жылдан кийин олимпиада болот, 84-жыл. Ага катышасың деп мени эмне кыла баштады. Анан мен ошол жерден эми баягы өзүм деле мындай чыгарып койгом да ага чейин. Менин бул максатым, кыялым ал чемпион болуш эмес. Эми өзүм ушундай бир тигилер жооп берип атам да, баягы чемпион болуп калгансыз. Мен чемпион эмес, олимпийский чемпион болуш эмес. Аны билем, ал деле болсом деле анан кийинки келечегим кандай болот. Агай кечирип коюңуз, мен ага бара албайм.
мен барбай эле коеюн, мен дарыгер болгум келет, мен мыкты дарыгер болгум келет, менин максатым ошол, кыялым ошол десем эле. Бакин Санжарович карап туруп эле айтты, жок, мен бул баланы бере албайм деди, мына өзү каршы болот, кечирип койгула деп. Анан тренер чыгып алып дагы бир саат мени мындай көндүрөм деди, көндүрө алган жок. Ошо менен мен барган жокмун, ошол окуумду окуп калып калдым. 26 жашыңызда кандидаттык диссертация, 30 жашыңызда докторлук диссертация. Мындай караганда баарыбыз эле окуганбыз, бирок мындай темпти кармап туруу бул кыйын да негизи. Илимде деле бардык нерседе. Анан бул ушундай дилгирлик өзүңүздүн тандооңузбу же кандайдыр бир шарт ыңгай ошол учурдун талабыбы? Ушул жөнүндө суроо. Ошол 23 жашында бүттүк да биз. Мединститут бүттүк. Анан Крымга, анда Украина болчу да. Крым медициналык университетине ординатурага мени жөнөтүштү. Мен жакшы окуп бүттүм. Анан ошол жака 2 жылга окууга жөнөттү. Целевой деп коет. Ал жерге ординатурага барганда эле мен аябай жакшы, Кудайым ушул мага дайыма ак жолу мактап мындайча айтканда колдоп жүрөт. Александр Иванович Блескунов деген өтө күчтүү, дүйнөлүк масштабта күчтүү ортопед профессорго туш келдим да, агайыма. Ошо Александр Ивановичка туш келип барар менен эмнегедир мен ушул сөөк жакты бала кезден эле мындай изилдеп, мындай аябай көп ойлондурчу да мени. Көп малдын сөөгүн, ал убакта мал менен да. Койлорду ушул 5-6 класстан баштап койду өзүм союп, баарын жайгарып, жиликтеп, кой соёт мен чуркап барчумун. Кошуна деле ким сойсо мен союнчу деп, аябай кызыкчумун да. Ошо барганда эле менде мындай бир жанагындай ойлоп тапкыч бир идея эмнелер пайда болду да. Мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошо 2 жылда ординатурада окуп жүргөндө мен мындайча айтканда авторское свидетельство на изобретение деп коет, ойлоп тапкыч. Советтер Союзуна. Советтер Союзу Москвада мен жанагындай көөлүк алдым да, ошол жака берип бир инструмент ойлоп таап, сөөктү кесип турган инструмент. Ошол окуп жүргөндө эле ординатурада Москвадан көөлүк алдым, авторлук. Азыр патент деп коет. Анан бир 12ге жакын жаңы сунуш киргиздим. Операция учурунда жаңы инструменти бар, ар кандай кесүү, аралоо баарын, ыкмалар. Ошолорду да киргизип, Крым медициналык университетинен жанагындай удостоверение алдым. Андан тышкары ошол 2 жылда эле мен 12 илимий макала жазып ийдим да. 2 жылдын ичинде. Анан бул эми өтө жогорку көрсөткүч да. Мындайча айтканда, мунун баары эмнеден келди? Мен ошо барган күндөн баштап өтө көп окуй баштадым да. Ага чейин деле окучумун. Өтө күнү жумуштан чыгып библиотеканын кечинде мен жапчым. Дем алыш күндөрү бул медициналык библиотека бар, Крымда аябай жакшы. Илимий медицина. Ошону ачып кечинде жапчым. Ал убакта Союздун убагы Москвадан жана Центральный библиотекадан атайын жанагындай каалаган литератураңды, статьяңды, каалаган журналды, каалаган китебиңди, каалаган диссертацияңдын көчүрмөлөрүн алып алса да болчу да, алып ошолорду окуп, том кылып жанагындай конспектлерди жазып, ошолордун баарын сиңирип, анан албетте мен канчалык көп окусаң, бизде ошондой да илимде, ошончолук сага жеңил болот да, бирдекени ойлоп табыш, бирдекени жазыш. Ошол 89-жылы жанагындай жаш окумуштуулар конкурсуна катыштым, Крым республикасына. Ошол жерде мен жеңүүчү, мени биринчи орун берип, жеңүүчү деген жанагындай грамота алып, лауреат деген грамота алып, анан мени жанагындай ошо Мединститут университеттин доска почетуна илип, жаш ойлоп тапкычтып конкурсту утуп алды деп. Анан ординатура бүттү да. Анан бүткөндөн кийин биз кайра кетишибиз керек Кыргызстанга, негизи ошондой да. Ал бул окууда. Анан мен айтты жетекчим, Сабыр сен кал. Биз сени ошол кафедрага улуу лаборант кылып алып калабыз деп, анан мени улуу лаборант кылып кафедрага алып калышты. Крымда эле. Крымда эле. Адагы өзүнчө оор нерсе. Анткени ал убакта Союзбана Крымга прописка кылып, биринчи прописка кылыш керек да. Туруктуу ошол жашоочу деп. Анан кийин барып жумушка алат. Ансыз эч ким бул жана Москва сыяктуу эле эч ким сени жумушка ала албайт да. Аны дагы бир райком экинчи секретарь деген эжени түндө авария болуп колу сынып Ялтадан келатып
түнү менен мен эч кимге айтпай жасап коюп операцияны. Эртең менен больницанын главврачы, профессорлор баары чогулуп, ким жасады, Жумабеков жасап койду, түнү менен мени ал жерден сөгүш алып, анан тиги аял айтты, кечирип койгула, мен өзүм уруксат бердим. Мен көрдүм баланын көзү жаркырап турат, жайнап турат, жүрөгүндө оту бар экен, күчү бар экен көрдүм. Жазайын деди, жаза дедим, жазап бердим мага. Мен балага ишенип бердим. Мына колум жакшы деп ошол аял мени сактап да калды. Экинчи Симферополга туруктуу кылып, пропискага коюп өзүнүн үйүнө. Анан ошентип анан мен жанагы улуу лаборант болуп, Крым мединститутуна кайрадан кирип калдым да. Ошол. Анан албетте 1 жылдан кийин илимий диссертациямды жактадым. Москвага барып жактадык да. Москвадан жактадыңыз? Москвадан жактадым. Докторлукчу? Анан ошол жактагандан кийин кайра келип бир Крым мединститутунда мугалим болуп иштеп, анан эми мен улуу баласы болгондон кийин эми атама жардам берейин деп кайттым да. Анан келип ошондо жетекчим айтты, ай сен барбай эле кой, сен кайра келесиң, сен докторская жазашың керек. Темамды эле уже тактап койгом, даярдап койгом темамды да, аны деле жартысын жазып койгом дешип айтканда. Анан келип эле анан 1,5 ай иштедим го Бишкекте. Ошондо мен көрдүм да, бул жакта мага жол эч ким бербейт. Бул жерде мени эч ким колдобойт, көтөрбөйт. Бардык жерде мындай бир өзүнчө бир эмне түзүлүп калган. Анан баардыгын байкап туруп 1,5 ай иштедим дагы, анан кайра жетекчиме чалдым. Мен сизге кайрадан барайын, болбой калды деп. Анан айтпадым беле. Анан 1,5 айдан кийин кайра жыйыштырып бардым. Кайрадан көчүп кеттим, Крымга барып. Крым медициналык институтунун докторантурасына кирип, бир 2 жыл, 3 жылдан кийин эле илимий доктор ишимди жазып, бүтүп анан 95-жылы Москвадан кайра барып, медициналык академия бар, имени Сеченова мурунку 1-чи медициналык университетте академия, ошол жерден жактадым. Илимий чөйрөлөр илимий мектептер менен өзгөчөлөнөт эмеспи? Москвадагы, ошол Крымдагы илимий чөйрө сиздин андан аркы илимий иштериңизге кандай пайдасын берди? Жанагы билимден сырткары да. Эми илимий чөйрө бул өзүнчө мындай да, бир өтө назик, өтө сезимтал, өтө акылдуу чөйрө болуп эсептелет да, илимий адамдарчы. Булар деле чыгармачыл адамдар да, булар деле жанагы композиторлор, художниктер сыяктуу эле өтө мындай назик адамдар. Анан албетте мен илимий чөйрөдө бир чоң тарбия алдым десем мен жаңылбайм, ошол эле. Анан 91-жылы Донецкий шаарында, азыркы Донецк согуш болуп аткан жерде Советтер Союзунун бүткүл союздук жаштардын жанагы илимий конференция, конкурс болуп калды. Мен ошо Крымдан, Украинанын атынан барып катышып, ортопедия травматология тармагында Советтер Союзу боюнча медицина тармагында мен 2-чи орунду алдым да, доклад окуп, ошол жанагы сөөктү узартуу боюнча. Мына ошондой жанагы грамоталарым бар. Ошоларды мен ойлойм, ошол жанагы эң күчтүү, эң акылдуу, эң мындай ойлоп тапкыч өзүмдүн окутуучу устатыма жолуккандын бирден бир себеби деп ойлойм да. 600дөн ашык илимий эмгек, 100дөн ашык ойлоп табуу, ошол теория менен практиканы тең салмакта алып жүрүүнү кантип алып жүрдүңүз да? Биз дайыма изилдөөнүн үстүндөбүз да. Эмне үчүн жанагындай мен көп ойлоп табам, анткени ошол эле операция учурунда ошондо ойдун баары, идеянын баары ошол учурда жаралат да. Мисалы бир нестандартный мындай болуп калат, бир стандарттан тышкары бир ситуациялар болуп калат, учурлар. Ошол моментте кантип чыгыш керек? Бул сөөктү каягына койсоң туура болот, муну кандай кессе болот, муну кантип жамаса болот, муну кантип узартса болот, муну кантип кыскартса болот, муну кантип түзөсө болот деген нерселер ошол операция учурунда пайда болот да. Ошону жасап коесуң да, анан барып изилдейсиң, ушул нерсе бар бекен биякта деп. Дүйнөдө деп. Анан кээде ушул же болбосо бир мындай бир ой келет, бул жерге бир мындай бир конструкция пайда кылсаң, ошонун негизинде, ошонун жардамы менен, конструкция инструментинин жардамы менен мындай ушул ситуациядан жеңил чыгып кетсе болот деген идея пайда болот. Анан ошол конструкцияны барып чыя каласың отуруп, чертежге отура калыпчы. Ошондой идеялар пайда болуп, ошол идеянын артынан изилдеп отуруп, анан баягы дүйнөдө бул жок экен да деп, анан баягы патенттик изилдөө жүргүзөт. Информационно патентный изилдөө деп коет. Ошону изилдеп,
анан баягы жанагы жаңы ойлоп тапкан нерсенин баардыгы ошол келип чыгып атат. Анан албетте жаңы ойлоп нерсени табасың, анан аны жасайсың. Анан ошол менен бир эмес 10 чакты 100ге чакын операция жасалгандан кийин бул өзүнчө бул илимий материал болуп калат. Чогулуп келип эмнеге таасир этет? Бул баары биздин бейтаптарга, биздин пациенттерге таасир этет. Алардын жакшы болуп кетишине, алардын эртерээк бутуна туруп кетишине. Эгерде мен жаңы келгенде орто эсеп менен биздин пациенттер 59 күн жатчу экен ооруканада. 59 күн. А бүгүнкү күнү 10 эле күн жатат. Көрдүңөрбү? Биз айыгып кетет. Биз 10 күндө айыгып кетет. Биз ошол нерсени 59 күндөн 10 күнгө 6 эсе кыскарттык да. 6 эсе кыскартып, ошол операцияларды жасап, тургузуп жөнөтүп атабыз. Мына ушул жерде биздин дагы ортопед илимпоздордун дагы Кыргызстандын бир эле жалгыз мен эмес, мен ошо чогуу окуучулар менен кошкон салымы зор жана өтө маанилүү десем мен жаңылбайм. Ошончо патенттен, ошончо ойлоп табуудан сиздин жашооңузду өзгөрткөн же болбосо аябай таасир эткен, жүрөгүңүздө калган ойлоп табууңуз кайсы деп эсептейсиз? Крымда жүргөндө сөөктү узартуу ыкмасы деген Россиянын, анан Украинанын, Россиянын 2, Украинанын дагы 2 патент, бир патентин алдым да, Украинанын. Авторский, жанагы жеке менчик, ошондой сөөк узартуу ыкмасы дегенчи. Ошол ыкма менен 152 адамдын бутунун сөөгүн узарттык да. Сөөгүн мындайча айтканда 6 сантиметрден 24 сантиметрге чейин сөөктү узарттым да. Ошол узартуу ыкма менен мен эки өзүмдүн патенттерди алып, ошонун негизинде жанагы илимий макалалар жарыяланып, жанагы айттым го, мен 12 жанагы кандидат жактап аткан 12 ординатураны бүтүп аткан 12 илимий макала жазсам, а 30 жашымда менде 54 илимий макала жазылып калган да. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле. Ошондой эле. Анан ошол негизинде жанагы 30 жаштагы жактагандын бирден бир себеби ошол да. Биз бийик тоолуу өлкөбүз, бийик тоолуу шартта жашаган элдин мүнөзүнөн баштап организмине чейин, ошол сөөгүнө чейин өзүнчө бир өзгөчөлүккө ээ деп келишет да. Ошол сиздин иликтөөлөрүңүздө, эксперименттериңиздерде кандай ушул бийик тоолуу элдердеги ошол ден соолугуна байланыштуу өзгөчөлүктөрдү таба алдыңыздар жана кандай бир жыйынтыктарга келе алдыңыздар, жаңылыктардан? Эми бийик тоонун жашаган элдердин ден соолугуна кандай таасири тийгизет деген багытта медицинада көп илимий иштер жасалып келатат да. Мунун башында тетиги Акынбаевден баштап эле кийин Мерахимовдун школасы, академик Данияровдун школасы жана башка дагы көп илимий тармактар изилдеп келди. Эми башка мындай органдар боюнча айтып атам да. А биздин травматология, ортопедия тармагында биз дагы ошол бийик тоолуу шартта жашаган адамдар эгерде бут сөөгү сынып калса, ал жерде кантип ошол сөök жаракаты кантип бүтөт, кантип аягат деген нени биз изилдедик да. Ошо Төө башыда атайын лаборатория, академиянын өзүнүн лабораториясы бар. Ошол лабораторияда биз иттерге эксперимент жасадык. 2 жыл 3 жыл катары менен барып, жанагындай көптөгөн иттин сан сөөктөрүн сындырып, аппарат илизарып салып, анан ошол сөөк кандай бүтөт, узартканда кандай бүтөт, бекиткенде кандай бүтөт деп 2 багытта. Анан ошол эле учурда сөөктүн составындагы минералдык элементтер, химиялык элементтер кантип өзгөрөт деген багытта биз чоң илимий иштер жасадык. Бул өтө чоң терең эмилий, биз муну менен көп жыл иштедик. Ушул тармакта албетте жыйынтыгында бир 5-6 илимдин кандидаты чыкты, 2-3 илимдин докторлугу жакталды ушул багытта. Канчалык эми кыскача айтканда, ошол жердеги сынган сөөк мисалы Бишкекке караганда өтө кечирээк бүтөт экен да. Мисалы айтканда Ат башыда сынган сөөк Бишкекке караганда 2 эсе кечирээк бүтөт. Ошол адамдарды эгерде биз Ат башыдан Бишкек алып келсек, ал сөөктөр батыраак бүтөт экен да. Мунун баардыгы жана морфологиялык негизинде, гистологиянын негизинде, бул фундаменталдык науканын негизинде мунун баарын биз далилдеп бердик. Бул дүйнөлүк
ортопедияда чоң ачылыш болуп эсептелди. Америкада мен ошол Сан Диегода чоң, анан Гавайида чоң конгрессте ушул доклад окуганда алар айтты, эгер силер муну бир нерседен мындай жаңылгансыңар, ошол иттин ордуна койго эксперимент жасасаңар, биз муну китеп кылып чыгарат элек Америкада. Муну пример кылып өзүбүзгө алат элек деген чоң бир мындай бир бизге кеңеш айтты да. Анан биз айттык, эми кечирип койгула, биз эми бул Союздан калган нерсе, бул СССРдин стандарты, бизде ошондой итке жазалат экен. А көрсө Европада, мындай батыш өлкөлөрүндө, Америкада итке жазалбайт экен да. Ит бул адамга жакыныраак болуп эсептелип, алар койго жасайт экен. Ошол эле багыт бизге көрсөтүп атты, эксперименталдык работада алар койго жасаганын бизге көрсөтүп атты. Биз тамашалап айттым, биз койдун этин жейбиз. Анчалык асырабайбыз, кыйнабайбыз депчи. Албетте бул дагы бир өзүнчө бир чоң ачылыш болгон убагында. Бул илим боюнча биз азыркы күндө дагы биз улантып келатабыз. Илим иш. өтө сонун агай. Ишиңизге келип болсун дагы бир жолу. Сарбай агай, операцияда хирург үчүн биринчи техника маанилүүбү же туюм маанилүүбү? Операция учурунда биринчи хирург үчүн анын биринчиден билими маанилүү да. Терең билими, канчалык билимиң терең болсо, канчалык көп окуса, ошончолук көп нерсени билесиң. Анан ошол анатомиядан баштап, патанатомия, топографиялык анатомия, оперативный хирургия деп коет, патофизиология, ошолордун баардыгы ошол операция учурунда канчалык билимиң терең болсо, ал хирургка да ошончолук жеңил болот. Биринчи. Экинчиден, албетте тажрыйба керек. Тажрыйба дагы мыктуу болуш керек. Эгер сен бир операцияны жасайм десең, көп нерсени көрүшүң керек. Жанагындай чарчадым, баягындай кыйналдым дебей, мен кирем деп жуунуп жаштар бар. Күнү түнү ошол жанынан чыкпайт да. Ошо көрчөк кармап турса дагы, баягы деп карап турса дагы, алар эч качан качпайт. Мына ошондой балдардан дагы, жана мен айткан экинчи, ошондой күчтүү тажрыйбасы болсо, ошол адамдан жакшы хирург чыгат. Үчүнчүдөн, албетте, жана мен айткан ата энеден берген жакшы касиеттер биринчи. Экинчи, Кудайдын ол берген жакшы талант, ата энеден берген талант, касиет деген талант да, бул тубаса талант. Ошондой талантың болсо, үч нерсе болсо, бул адамдан жакшы хирург чыгат. Мамакеевдин жакшы сөзү бар, Мамед Мамакеевич. Баягы айтып калчу, мээң менен колуң дал келсе, анан көзүң курч болсо, анан сен жакшы жасайсың дегендей. Ошол сыяктуу мен хирургияда мен айттым го, биринчи терең билим болуш керек, экинчи күчтүү тажрыйба болуш керек, үчүнчү, албетте, ата энеден берген жакшы касиеттер болуш керек. Анан Кудайдын да ошол дейм, Кудай ата энеде бул берген жакшы касиеттер болсо, ата эне ошондо гана бала ал адамдан жакшы мындай хирург чыгат да. Мисалы, эксперимент жасаган учурда мурда кийин белгисиз маалыматтар жасасам, баягы салыштырмалуулук теориясы деп коет го, ар кандай болуп калышы мүмкүн да ситуация кырдаал. Эксперимент жасаган учурда ийгилик, мындай өзүнөн өзү ийгиликтүү болуп кеткен учурлар болобу? Мисалы, андай билим жок болсо дагы жасай берип ийгиликтүү болуп кетет. Жок, андайлар да бар. Бизде мисалы көз менен көрүп балдар бар да. Көз менен көрөт. Анан тажрыйба алып, катышып, андай балдар, колу жөндөн балдар бар да, мындай көрүп. А бирок жанагындай нестандартный деп коелук, стандартсыз бир учур пайда болуп калганда, алар алдынан чыга албай калат. Колдору калтырап калат, коркот. Анан ошол замат чакырат анан. Өзүнөн улуураак, тажрыйбалуу, күчтүү. Мисалы, мени көп чакырышат. Келе калыңыз деп барганда анан көрөм да. Анан мен айтам, же болбосо бир кан тамырын кесип алат, же бир нервти кесип алат, же бирдекени бүлдүрүп алат, көрдүңөрбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө терең билим керек да. Терең билим дегеним окуш керек. Издениш керек, күнү түнү издениш керек. Бизде жакшы, мен балдарга аны какшап айтам, эгерде сен жакшы хирург болом, сен күнүгө окун. Күнүгө ошол кире турган операцияга даярдан окугун, ошону изилдеп, ошону кара, анатомиясынан баштап, анатомиясы, топанатомиясы, оперативный хирургиясы, доступтары, ошолордун баарын эгер кирип, мен мисалы мен менен кирген, мен сурайм да. Кана айткылачы балдарым, кайсы метод менен кесебиз? Айткылачы, могайсы мышца, могайсы нерв, могайсы сосуд, кан тамыр. Деп мен сурап калам да, билбейт. Эч нерсе жок. А мени окуткан Билскунов агайым Крымда бизден баарын сурачы. Эгерде
бир ката кетирдиң, эки кат, үчүнчүсүнө сени чыгарып койчу, бара сен жарабайт экенсиң деп. Анан жан талашып, окуп, даярданып, чийип алып, анан агайдан мурун баягы киргенде эле айта беришкен. Агай, могу мындай сосуд, мындай кээде агай, эми ал профессор мисалы окубай деле билет да көбүн. Кээде унутуп калыш. Ушундайбы деп кайра мындай аябай мындай толкундануу менен, сүйүүнү менен мамиле кылчу да, мазамат. Ушундай, мындан ары да сенде күчтүү дагы окуп кел деп сизге мындай колдоо көрсөттүм. Мен айткым келет, жаш балдарга окуш керек. Окуу жана окуу. Топтура. Ак сөз. Бул баардык тармакка тиешелүү. Эми албетте, эгер күчтүү кесипкөй болом десең окуш керек. Мисалы канчалаган окумуштууну, канчалаган ушул хирургду чыгарып атасыз, тарбиялап атасыз, насаатыңызды берип атасыз, билимиңизди берип атасыз. Мисалы шакирттериңиздин ийгилигин көргөндө кайсы сезим үстөмдүк кылат да? Мисалы сыймыктануубу же жоопкерчиликпи? Эми мен шакирттерим менен сыймыктанам, мен кубанам. Менде мындай илимий практикалык шакирттерим бар. Бул баягы өзүмдүн жана мен айткан 60ка жакын илимдин кандидат докторун чыгардык. Ошонун баары мен илимий практикалык. Алардын баардыгы хирургтар, ортопедтер, алардын баардыгы операция жасайт. Алар азыр мен мындай сүйүнүч менен айта алам, алар дүйнөнүн бүт булуңгучтарын иштеп атат. Ошол эле Россияда, Казакстанда, Тажикстанда, Турцияда, Европада, Америкада да иштеп аткан биздин кадрлар бар. Мен муну кубаныч менен айта алам. Экинчиден, практикалык, таза мындай практикалык дарыгерлерим бар. Мына бизде азыр Кыргызстанда 400га жакын травматолог бар болгону да, Кыргызстанда. Андан тышкары бир 300га жакын травматологдор азыр врачтар бүт дүйнөдө иштеп атат десем мен жаңылбайм. Өзгөчө Россияда көп да, Казакстанда бар. Биздин балдар, биздин жарандар, Кыргыздын жарандары, ал мүмкүн башка жактын жарандарын да алып кетишти. А ушул Кыргызстандагы эле иштеп аткан балдар бизге мен айткым келет, алар ошол эле Нарында болот, же болбосо Баткенден, же Ысык-Көлдөн да, же Таластан сыныктарды жамап, курап, ошолорду чогултуп, мындай атайын бир импланттар менен карматуу операция жасаганды Бишкектен кем ашса кем калбайт алар. Алар да ушунчалык катуу тарбияланды, өстү. Азыр эч айырма жок Бишкек менен. Көрдүңөрбү? Азыр мисалы Баткенде, Таласта сөөгү сынган адамдар бияка келиштин деле кажети жок. Ошол жерде эле бизден окуп, билим алып, тажрыйба алып, ошол биздин лекцияларга катышты, ошол биздин конгресс, конференцияга катышты. Мына биз акыркы эле 18 жылда 9 конгресс өткөрдүк, 4 съезд өткөрдүк. Жыл сайын 2 конференция өткөрөбүз. Анан ар бир травматолог, ортопед Кыргызстанда иштеп аткан жылына 2 жумага келип окуп кетет бизден. Жылына 2 жума келип окушат, үйрөнөт, көрөт, өз көзү менен биз менен катышат. Албетте барып ошол жактан жасайт да. Анан мен айткым келет, азыр жерде иштеп аткан травматологдор азыр күчтүү кадрлар, алар ошолорго ишенип Бишкекке алып келе бербей эле ошол жактан жасата берсеңер болот деп мен айткым келет. Ошол эле учурда албетте жоопкерчилик дагы бар. Себеп дегенде ал жоопкерчилик аларда гана эмес, менде да болот. Себеп дегенде эгер алар мүмкүн эми бар эми мен аттарын атабай эле коеюн. Кээ бирлер мага чалат өстөр. Сабыр Арсбекович агай момдо болуп калды, мен сизге жөнөтүп атам деп өздөрү жөнөтөт. кандай кылайын деп. Алардын баягы кетирген каталары болот. Кээде алар айтат, мен колуман келген жазалдым, агай болбой калды дейт. Албетте бияктан биз аларды кайра түшүндүрүп айтып берип, эми туура түшүнгүлө, ошол райондук деңгээлде, областтын ушундай болот. Бу жерде күнөө аларда гана эмес, ал жерде шартына жараша же болбосо сиздин өзүңүздүн ошол дарыгерлерден айткан, берген кеңештерин аткарбай, туура эмес нерсе жасап койгонсуз. Ошон үчүн мындай туура эмес бүтүп калган деп түшүндүрүп айтып, анан кайра түздөп берген мындай учурлар өтө көп. Албетте андай да болот. Эми бирок негизи көбүнчө ошол жергиликтүү дарыгерлер чын эмес айтканда албай туура таза жасашып атат. Ошол шакирттердин ичинен арасынан жаңылык киргизгендер барбы? Ошол Бар, албетте. Мисалы Жалал Абадта Алмаз деген жигит бөлүм башчысы, ошол Жалал Абад областынын башкы ортопед травматологу, илимдин кандидаты. Ошол жерде иштеп атып, илимдин кандидаты болду. Мен окучум. Бизден келип жактады. Мына жакында эле барып, ошо Манас шаарына барып биз жанагындай показательный деп коет, көргөзүүчү мындай чоң бир операциялар жасап келдик. Ошто
областтык ооруканада, шаардык ооруканада илимдин доктору Барпы деген байкебиз бар, бизден улураак агабыз. Мына ал дагы илимдин доктору болду, профессор болду. Областтык больницада бар Алмаз деген жигит. Андан башка дагы көп жигиттер илимдин кандидаты болду. Алар иштешип атат. Таласта башкы ортопед травматолог Талас областынан Насыр деген жигит. Адагы мен окуучум Бишкекте иштеп, жактап азыр Талас областынын башкы ортопед травматологу иштеп атат. Нарында да Чыңгыз деген жигит иштеп аткан, Талант деген жигиттер бар. Андан башка да көп биздин Ысык көлдө, Баткенде, мисалы эми бүт эле жерде ошол биздин тарбия алып өскөн биздин баягы шакирттерибиз. Алар менен өтө мен сыймыктан алам. Кene мен дагы айтып коеюн. Бул биздин мектеп. Бул түзүлгөн мектептен жоопкерчилик деген эмне үчүн жоопкерчилик? Албетте. Жоопкерчилик аларда биринчи очередь кезек алардын мойнунда. Экинчи албетте бизге дагы, мага дагы тиет. Анткени ал бизден менин шакирттерим болуп эсептелет. Саламаттык сактоо министрлигиндеги эмгектенген учурларыңыз сиздин илим пост дарыгерлик касиетиңизге кандай таасир этти? Мен эми мындай айтканда учурунда орусча случайно дегендей да. Экинчиден ошол учурда Ата журт партиясынын мүчөсү элек. Ата журт партиясынан Дастан Арсбекович депутат болду 10-жылы. Анан Ата журт партиясынын лидерлери Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев мени чакырып, Канчыбек Ташиевичтин үйүндө дем алышкан болчу. Сабек Арсбекович, биз сизди биздин партиянын атынан министр болуп иштеп берсин деп сунуш киргизип атабыз. Макул болуңуз, бизге ушундай күчтүү кадрлар керек болуп атат. Эгерде кабылбасаңыз, мындай бир кичине иштеп көрүңүз. Эгер жакпаса, кете берсеңиз деле болот. Бирок башында ушундай бир сунуш бизге күчтүү кадрлар керек болуп атат дегендей, мен макул берип, ушунда министр болуп бардым. Албетте менен мындай бир күчтүү мыкты министр чыккан жок деп мен кесе мындай катуу айта алам. Себеп дегенде түшкө чейин эле мен операцияларымды жасап, ошол ооруканадан чыкпай жүрдүм. Анан түштөн кийин барып 2-3 саат кана министр болуп иштедим. Эми андай адамдан кандай жакшы министр чыгат, чыкпайт. Туурабы? Мындай баш отум менен деле кирип мындай вникать эткен жокмун. Себеп дегенде баары бир оюм, жүрөгүм, тилегим, максатым бардыгы ушул ортопедия, травматология бойдон кала берди. Ошон үчүн мен баягы күнүгө 3-4 операциямды жасап аттым. Күнүгө баягындай эле 20-30 кишимди кабыл алып, ортопедия, травматология тармагында кабыл алып, консультациямды берип аттым. Мындай жүрөгүм бар ошол жакта болду да. Өзүңүздүн үй бүлөдөгү балдарга берген тарбиянын баалуулугун, негизги баалуулук эмне кай? Балдарга тарбия берүү биринчи өзүң ошо балдарга үлгү бол дейт. Үлгү болушуң керек да. Кандай ата болуш керек биринчи, кандай адам болуш керек. Эгер сени көргөн бала жакшы адам болсоң, балаң дагы сендей жакшы адам болгусу келет. Анан өзүң үлгү боло албай терс жактарың менен үлгү көрсөң, албетте ал бала дагы сенен ошондой терс жагыңды алат деп мен ойлойм да. Бул биринчи. Экинчи, албетте мен да өзүм атаман үлгү алгам да. Ошо үй бүлөгө болгон мамиле, коомго болгон мамиле, жора жолдошторуңа болгон мамиле, бир туугандарыңа болгон мамиле, тууганчылыкка болгон мамиле, ошонун баардыгы ошол өзүңөн башталат да. Өзүң кандай болсоң, бала дагы ошондой сенен үлгү алат. Ата-эне өзү ошондой үлгү көрсөтүш керек. Үлгү көрсөтүш керек. Үлгүлүү болуш керек бала. Корутундулаштыруу болсун агай. Эгерде азыр бүгүн ушул жаш Сабырбеке ушул медицина тармагын тандап аткан балага сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте, биринчиден медицинаны эгер тандасаң, сен бир нерсеге макул болушуң керек. Сен өмүр бою окуйсуң. Өмүр бою окуу менен өтөсүң. Эгер жакшы дарыгер болом десең, биринчиден. Экинчиден, ошо медицинаны киргенде дагы медицинанын багыттары көп да. Туура багыттан да болушуң керек да. Баягы формула успеха деген нерсе бар го. Ошол формула успеха деген бул эгер сен өзүңдүн жана мен айткан нерседе ата-энеден берген жакшы касиеттер бул жерге таасир берет. Албетте, биринчи талант болуш керек.
кайсы нерсеге сенин талантың бар, шыгың бар. Мисалы, бардык эле адам художник боло албайт да, туурабы? Мисалы, сен художник боло албайсың да, ага талант керекпи? Албетте. Бар бир адам композитор боло албайт да, музыка жаза албайт да, ага талант керекпи? Керек. Мына хирург да ошондой. Талант керек хирургда. Ошондой өзгөчөлүк керек, ошондой бир өзгөчө бир бул ата-энеден берилет бул талант. Ата-энеден берет. Бул жакшы касиеттер деп коем мен. Ата-энеден берилет. Албетте биз айтканбыз Кудай берди. Албетте Кудай берет жалпысан. Негизи ата-энеден берилет. Укум-тукумдан берилет. Ошондой талант. Эгер ушул талант, анан жанагындай мен айткан талыкпаган өжөрлүк, жанагындай окуу, анан эмгек болсо, тажрыйба болсо, үч нерсе туура кезде ал келсе, анда ал адамдан, ал дарыгерден жакшы күчтүү дарыгер чыгат. Ушул нерсени айтат элем. Жанагы формула успеха деген ошол. Мен де Кудай үч нерсени ошо мага берген экен. Мен ошон үчүн мен ойлоп калам, ушундай бир кичине болсо да колуман бир нерсе келет экен, ушул нерсе ушу үч нерседен мага келип берген касиет деп эсептейм да. Эмне үчүн жанагы менен окуган кызыл диплом менен бүткөн балдар жакшы дарыгер болбогулу көрдүңөрбү? Алар жакшы окуучу, кызыкчу. Бирок практикага келгенде жанагындай жөндөмү мындай талант жок экен, ата-энеден берген. Алардан жакшы хирург чыга албай калды, жакшы дарыгер чыга албай калды. Көрдүңөрбү? Анан ошентип алар жанагы дарыгерлик касиетini мындай айтканда чыштап койду десем болот да көбү. Кыргыз медицинасынын келечегин сиз кандай көрөсүз? Кыргыз медицинасынын келечеги албетте бар. Биз мамлекет болгондон кийин, эгемендүү мамлекет болгондон кийин, Кыргыз эли болгону, эл деген бар болгондон кийин келечеги болот. Азыркы күндө адам бар жерде, ар бир өлкөдө ал жерде албетте өзүнүн медицинасы бар. Мына азыркы 45 жылда мен айткым келет, биздин медицина өтө мындай бир чоң өнүгүү жолуна түштү десек мен жаңылбайм. Былтыр эле 30га жакын жаңы мекемелер салынды. Мындай тарыхта болгон эмес. Быйыл дагы 30дан ашык мекеме салынып атат. Мындай тарыхта болгон эмес. Бул эмнеден айтат? Бул биздин медицинага болгон бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан жакшы көңүл бурулуп атат. Азыр жакшы мекемелер салынып, жакшы дүйнөлүк мындай бир стандарттагы жаңы технологиялар, аппаратуралар, аспаптар, инструменттер кирип атат. Жаш балдарыбызды сыртка окутуп атабыз. Сырттан окуп келген балдар келип бизге мындай кайрылып келип атат. Албетте мына дагы бир 2 айдан кийин айлыктарыбыз көбөйөт деп атат. Мына ушунун баардыгы мен ойлойм азыр биздин Кыргызстандын элибиздин медицинасынын келечегине чоң бир жол ачып берип атат. Чоң жолго түштүк. Мен ойлойм азыр мамлекетибиз эми эч кимге секрет эмес да. Бул мына ичкиден продукциябыз өнүгүү жолунда экен. Биз эң алдыңкы мамлекеттердин катарында 11% деген эмне деген өсүш. Мындай болгон эмес да тарыхта. Эгер ушундай темп менен өнүгүп өсө турган болсок, албетте биздин медицина да өсүп өнөт. Экономикабыз канчалык өссө, медицина да ошонун артынан биздин медицина тармагыбыз да өсүп өнөт. Бага мен толук көзүм жетип турат. Экономикасы өнүгүп өскөн мамлекетте медицинасы дагы ал жерде дагы мындай жакшы жолго коюлуп өсүп өнүккөн деп эсептелет да. Мен ушуну ажентик чыгарат элем. Биздин медицина өнүгүү жолубуз жакшы жолдо, дагы өнүгөбүз, өсөбүз. Дагы бир мындай бир 5 жылдан кийин биз ошол мамлекеттерге теңелип, керек болсо алда өсө турган бир чоң бизге шарт түзүлүп келатат. Шарт болуп атат да. Биз болсо ошондон калбай, мына жаштарды өстүрүп, аларды мындай жакшы тарбия берип, окутуп, өзүбүздүн артыбыздан жакшы из калтырсак, биз дагы чоң салым кошобуз. Албетте мен муну менен жана айттым го, өзүмдүн шакирттерим менен сыймыктанам. Кудайга шүгүр, мен артымда менен да күчтүү балдар өсүп келатат. Менен да кыйын тажрыйбалуу балдар өсүп аларга биз жол бошотуп берип, ошол эле учурда аларга биз өзүбүз үйрөтүп, көрсөтүп, мындай бир жакшы жолго салышыбыз керек. Мына ошондо биздин келечегибиз болот. Кудай буйрса. Рахмат, Расул Абдуллаевич, Сабырбай агай, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен УТРК подкасттын кезектеги чыгарылышын кортундулайбыз. Келерки эфирден кездешкенче аман туруңуздар.